Пайгамбарыбыздын сүт энеге тапшырылуусу. Мырзасын тосуп алган аалам шаңданып турду. Арабстан жергеси дагы бүткүл адамзатка нур жана бейпилдик алып келе турган пайгамбарга жер болуп көтөрүп турганына кубанычы койнуна батпай толкунданат. Келечекте боло турган теңдессиз улуу окуяларга сахна болуп бере турган Мекке шаарыдагы бул бакыт менен тең бөлүшүп, жай соккон жел менен баарын сезип, таазим кылып турду. Азирети Амина дагы бактылуу энеге айланып, нурдуу баласынын таттуу жылмаюулары, дүйнө менен кош айтышкан күйөөсүнөн ажыроо кайгысын унуттуруп, келечекке үмүт менен каратып, бактылуу кылган жападан жалгыз көңүл жубатуучу эле. Бактылуу Азирети Амина нурдуу баласын бир жума гана бооруна кысып эмизе алат. Андан соң Абу Лахабтын күңү Субайба айым ааламдын мырзасын өзүнө алып, ага сүт эне болуп көпкө чейин эмизет. Субайба айым мындан мурун Азирети Хамзаны дагы эмизген эле. Ушундан улам улуу Расул пайгамбарыбыз менен урматтуу абасынын ортосунда эмчектеш бир туугандык байланышынын түзүлүшүнө себеп болуу сыяктуу аябай чоң бакытка жана шарапатка ээ болот. Эң кичинекей жакшылыктарды да унутпаган жана эч бирин жоопсуз калтырбаган улуу жана бийик сапаттын ээси ааламдын сыймыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө сүт энелик кылган үчүн Субайба айымды эч унуткан жок жана кийин дагы аны ар дайым зыярат кылып, ар бир көрүшүндө ага көптөгөн белек бечкектерди берип сый тартуулап турчу. Ооба, чынчылдык сөзүндө туруу сыпаты ааламдын сыймыгы пайгамбарыбыздын дүйнө жүзүнө алып келген адеп ахлактын негизи болгон. Анын таза ахлактуу жашоосунда атүгүл эң кичине аракетинде дагы опаасыздыктын кыпындай бир белгиси көрүнгөн эмес. Пайгамбарыбыздын чынчылдыгын өзүнө сиңирген бактылуу жубайы улуу Хадича энебиз дагы үйүнө бат-баттан келип турган Субайба айымды кулдуктан бошотуу үчүн сатып алайын десе да, Абу Лахаб буга макул болгон эмес. Кийин Расулу Кибрия пайгамбарыбыз Мадинага көчүп кеткенден кийин Абу Лахаб Субайбаны өзү эле азат кылган. Абу Лахаб пайгамбарыбыздын бир тууган абасы. Кийинчерээк Расулу Акрамдын пайгамбарлыгын тастыктабагандай эле өмүр бою бутпарастыктан баш тартпай, анын эң чоң душманы бойдон кала берген. Ушул себептен Аллахтын каргышына тушугуп, күң аял Субайба айымдын бир тырмагынчалык кадыр барк тапкан жок. Атүгүл Субайба айымдын урматына акыретте бир аз жеңилдикке ээ болору дагы айтылган. Аны өлгөндөн кийин бирөөлөр түшүндө көрүшөт. Тозоктун катуу азабын тартып жаткан болот. Андан сурашат: эмнеге өкүр бакыры ыйлап жатасың? Абу Лахаб: эмнеге ыйламак элем? Суусуздук мени оттой кууруп жатат. Жашоомдо бир да жакшы сооптуу иш кылбаптырмын. Болгону бир жакшылык таптым. Мухаммадты эмизген Субайбаны азаттыкка чыгарганым үчүн мага да бул жерден эрдимди бир аз суулап алуу мүмкүндүгү ырыолонду деп сөөмөйүн көрсөтөт. Окуя чынында эле үлгү ала тургандай болчу. Ааламдын мырзасына өмүр бою жамандык кылып, кыйноого салып акаарат кылуудан тартынбаган Абу Лахаб сыяктуу кутурган ислам душманы болгону аны эмизген Субайба айымды эркиндикке чыгарган үчүн Аллахтын ушундай жоомарттыгы менен жакшылыгына ээ болуп, тозоктуу азабы бир аз жеңил деп жатат. Демек, бир гана сүйүктүү пайгамбарын эмес, ага кызмат кылгандарга кылынган жакшылыктарды дагы Аллах Таала жоомарттыгы жана
жакшылыгы менен жоопсуз калтырбайт. Муну менен бирге дүйнөдө ааламдын сыймыгын өздөрүнө бардык нерседе имам жана жол баштоочу кабыл кылып, улуу сүннөттөрүнө баш ийүү менен сыймыктанган чыныгы момундарга түбөлүктүү ааламда Аллахтын кандай гана чоң ыроолор менен тартуулар кандалганын ойлонуп көрөлү. Балдарды сүт энеге берүү адаты. Меккенин абасы ысык, аптаптуу эле. Балдардын жаш денелерине жарабай, алардын ден соолукта чоңоюуларына ыңгайлуу эмес болчу. Чөлдө болсо аба ырайы мээлүүн, суу даамдуу жана таза, жашаш жеңил. Айрыкча чөлдө жашаган кээ бир уруулардын тилдери өтө туура, так келип, асылдуулугу менен тазалыгын сактап келген. Адеп ахлактары дагы таза болгон. Мына ушундан улам, ошол кезде Курайштын беделдүүлөрү менен манаптары балдары саламаттуураак, күчтүүрөөк чоңоюулары үчүн айрыкча арабчаны туура, так жана нукура сүйлөй алуулары үчүн Меккенин сыртында чөлдө жашаган уруулардын аялдарына акы төлөп эмизүү үчүн тапшырууну адатка айлантышкан. Бала 2-3 жыл кээде андан дагы көпкө сүт энелеринин жанында калчу. Ушул себептен жайлоолордо жашаган көптөгөн уруулар, айрыкча Саад бин Бакир уруусунун аялдары жылда бир нече жолу топ болуп Меккеге келип, жаңы төрөлгөн балдарды эмизүү үчүн алып кетишчү. Меккенин тегерегиндеги уруулардын ичинен Саад бин Бакир уруусу өзгөчөлөнүп, абройдо, жоомарттыкта, эрдикте, кичипейилдикте жана арабчаны таза сүйлөөдө башкалардан айырмаланып, атак тапкан уруу эле. Андыктан Курайштын беделдүү үй бүлөлөрү көбүнчө ушул уруунун аялдарына балдарын тапшырууну каалашчу. Бани Бакир уруусунун аялдарынын Меккеге келиши. Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассаламды Субайба айым эмизип жатты. Ошол жылы Саад уулдарынын журтунда ошого чейин өтө сейрек кездешкен катуу кургакчылык өкүнсүрөт. Кургакчылык менен кошо келген каатчылык бул элди жокчулукта алып, мүңкүрөтүп айласын кетирет. Азыгын араңдан зорго табышып, малдары арыктап сүт бербей калат. Бул катуу каатчылык жылы Бани Бакир уруусунун аялдары эптеп эмизүүгө бала таап, анысы менен көр оокатын аз да болсо оңоп алуу максаты менен адаттан көп киши болуп Меккеге келишет. Келген аялдардын бирөөсүнөн башкасы бардыгы өздөрүнө бала табышат. Таң калыштуусу сүйүктүү пайгамбарыбызга бир гана жетимдигинен улам аны алууга эч ким жологон жок. Анткени жетимге ким түзүгүрөөк ак төлөп бермегеле деген чочулоо бар эле. Меккеге кечигип бир аял келет. Намысы, тазалыгы, мүнөзү, уяттуулугу, улуу ахлагы жана фазилеттүүлүгү менен уруусунун ичинде таанылган аял эле. Күйөөсү менен кезектешип карыган, алдан тайган улоо мингендиктен топтун артында калышкан. Меккеге киргенинде Курайштын жаңа төрөлгөн балдарынын ичинен бирөөнү эсептебегенде Бакир уулдарынын аялдарынын бардыгы өздөрүнө бала тандап алып кетишкен. Бул аял гана толук кудурет эгеси Аллах Тааланын тагдыры, акылмандыгы менен эмизүүгө бала таба албайт. Күйөөсү Харистин дагы маанайы чөгүңкү. Жолдошторунун баары бардар үй бүлөлөрдүн балдарын бөлүп алышкан. Бир гана иштин сырткы себеби кечигүүнүн айынан куру кол калган жалгыз өзү болду. Көңүлү чөгүп турган бул намыстуу аял Аллах Тааланын тагдырынын ага жазылган таалайлуу ырыскысынан бейкапар, Меккенин көчөлөрүндө бала таба албаганына кайгырып, айласыз айланып кыдырат.
Bir mezgilde kelbeti menen tegerектин urmatına жүзү жылдыздуу, жашы улгайып калган карыяга туш келет. Бул киши ааламдын мырзасынын чоң атасы Абдул-Муталип болчу. Кудум бири-биринин дартына дарман болуш үчүн издешип жүрүшкөндөй бири-бирине тигилип калышат. Анан сүйлөшүп киришет. Абдул-Муталип: "Сен каяктан болосуң?" деп сурайт. Аял: "Бани Саад уруусунанмын" дейт. "Атың ким?" "Халима." Абдул-Муталип: "Кандай сонун, Саад куттуулук менен жумшактык, эки мүнөз дүйнөнүн жакшылыгы да акыреттин ызааты менен сыймыгы мына ушулар" деп терең үшкүрөт да Халимага: "Эй Халима, менде бир жетим бала бар. Аны Саад уруусунун аялдарына сунуштасам кабыл кылышкан жок. Жок дегенде сен ага сүт энелик кыл. Анын арты менен балким бактылуулукка, берекеге жетерсиң" дейт. Халима күтүлбөгөн бул сунушка алгач олку-солку болот. Бирок журтуна куру колго айткысы келбейт. Андыктан ички олку-солкулугун жеңип кабыл кылат. Бирок күйөөсүнөн уруксаат албастан чечимин билдиргиси келбейт. Дароо күйөөсүнө келип болгондорду айтып берип: "Эмизе турган бала таппадым. Жолдошторумдун ичинде куру колго айткым келбейт. Кудай акы барып жанагы жетимди алам" дейт. Күйөөсү Харис жубайынын оюна кошулуп: "Алсаң ал. Балким Аллах анын арты менен бизге береке, жакшылык берер" дейт. Ошентип Абдул-Мутталипке келишет. Абдул-Мутталип Халиманы сүйүктүү пайгамбарыбыз нурданткан Азирети Аминанын жупуну үйүнө алып барат. Халима пайгамбарыбыздын баш жагына жакындайт. Нур жүздүү пайгамбарыбыз ак кебездемеге оролуп, жашыл жиптен тигилген жабуунун ичинде уктап жаткан. Айлана жыпар-жытка бөлөнүп турду. Халима айраң таң болот. Нур жүздүү пайгамбарыбызга заматта ичи жылыйт. Аны ойготкусу да келбейт. Халиманы басып турган кайгы жоголуп, кубан канынан учуп кетчүдөй болот. Бала таба албай кысталып жатканда ушундай сонун ымыркайга туш болуу кандай гана чоң бакыт эле. Халима артык чыдай албай ааламдын сыймыгынын баш жагына келип, жууркандын учун акырындап көтөрөт. Кебезден жумшак, кардай аппак, гүлдөй буркураган колдорунан, куттуу маңдайынан энелик мээрим менен өбөт. Ошол учурда пайгамбарыбыз көздөрүн ачып, Халиманын өпкөнүнө таттуу жылмаюу менен жооп берет. Бири-бирин түшүнүшкөн эле. Бири бала таба албагандыктан кыйналган, экинчиси аялдар тарабынан четке кагылган нурдуу жетим. Тагдыр бул экөөнүн тең ааламын кубанычка толтурат. Алгачкы береке. Нурдуу пайгамбарыбыз көңүлү тартылган Халиманын кучагында эле. Таң калыштуусу, качантан бери араңдан зорго сүт топтогон көкүрөктөр пайгамбарыбыз эмип баштары менен сүткө толуп чыгат. Бир заматта эки көкүрөгү тең кудум оркуштаган сүт булагына айлангансыйт. Халима менен күйөөсү эстери ооп, айраң таң болушат. Оң эмчек ааламдын мырзасынын оозунда, сол эмчек ага эмчектеш бир тууганы Халиманын уулу Абдуллахтын оозунда. Ааламдын мырзасы мындан ары оң эмчекти гана эметти. Төөнүн желини сүткө толду. Халима нурдуу жетимди кучагынан такыр түшүргүсү келбей, Абдул-Мутталип жана Азирети Амина менен коштошуп, Меккеден кайтышат. Аминанын кайгысына көз жаштары жолдош болуп, булут сымал балакайынын артынан жүрөт. Харистин үй бүлөсү Меккенин сыртында түндү рахаттуу уйкуда өткөрөт. Эртең менен Харис төөлөрүн сааганга жөнөйт.
Kolun sungan jelin süt çorgosuna aylantат. Kolun sungan jelin süt çorgosuna aylanat. Taң kalıp Halimaga ün salat. Ey Halima, bilip koy, sen öte kuttu, kayırlı bala alıptırsın. Halima güyösün tastıktap, Kudayga ming mertebe şükür, men da oşondoy boluşun ümit kılamın, deyt. Mekke kıyla artta kalgan ele. Halima urgaçı ulu osunun üstünde, kucağında bolsa, alamdın mırzası. Bayağı alsız, karıgan, barынан artta kalgan mingiçke emne bolgon? Bul emne degen ıldamdık. Gele jatkandağı ona çın ele uşul bele? Toptun mingiçlerinin barın aşıp artta kaltırganda Halimanın joldoştoru taң kalışıp suraşat. Abu Zuhayb'tın kızı uyat emespi? Bizdi emnege kütpöysüň? Astыңdağı uloň kele jatkanыңdağı uloň emespi? Mingiç oşol ele mingiç bolçu. Bir gana ayırması, emi üstünde alamdın mırzası bar ele. Anı götürüp jürүүnün sıymığı oşol alsız, kınjıygan ayvandı dağı öröp kütüp jibergen. Halima joldoştoruna mınday жооп берет. Jok, ulo oşol ele ulo. Al turgay men ady tepkilep süröbösem dele özünden öz ele ıldan baratat. Çın ele kızık tileke karşı toptun içinen biröөнün dağı oyuna bul ayırmanın törkünü kaydan gelip jatkanın aňdap bilüge akılı jetpeyt. Oba, uşul bolup ötkendin bari nur жүздü ımırkaydın gelecekke bütkül ulu-ulugu menen kuçak jayarının açık belgileri ele. Paygambarыбыз Saat uğuldarının jurtunda. Bol tabışmaktуу okuyalardan keyin Halima güyösü ekö öz jurtuna kaytıp gelişet. Emi nur жүздü alam mırzası Saat uğuldarının jurtunda. Oşol kezderde Saat uğuldarının aymagında katuu kurgakçılık ökün sürüp, bereke jogolup, kuduk bulaktar suulup, jayılgan maldar arıktap, butlarına raň şiltep kalışkan ele. Birok Paygambarыбыз gelgenden keyin bari özgöröt. Al kadam koygon üýbülönün turmuşu gün sayın özgörö baştayt. Buga çeyin jegenge çöp tappay, arıktagan maldары emi gursaktары çelkeye toyup, jelinderi sütkö tolup, süt çorgosu syaktuu aşıp taşıyt. Halimanın üyü berekege tolat. Öröndün ayrım turgundарын dagı ele kurgakçılık kuuratıp kıyınayt. Maldары arıktap süt bere albay kalgan ele. Ayrıkça Paygambarыбызды jetim dep albay koygondordun turmuşu günden günge kıyındagandan kıyınday beret. Jayloonun turgundары Halimanın mınday özgörgön turmuşuna işene alışpay, eç nersege akıldары jetpey, ayraň taң bolup gün ötkürüşet. İçlerinden açuulары gelip, büt günöөнü malçılarga koyup, alarda uruşup, barıp karagılaçı, Halimanın koyçulары koyların kantıp toygulup jatışkanın, ardayım kursaktары toyup, jelinderi sütkö tolup kaytışat. Al koyların kay jerge ottotup jatsa, maldarda oşol jerge alıp barıp ottotkula, dep jemeleşet. Birok koyçular kojoyundarının mınday jemelerinin orunsuz ekendigin 5 konunday bilişçü. Halimanın maldары ottogon jer alardın koy bakkan jerine hiç kanday ayırması jok bolçu. Şonduktan kojoyundarına munu gançalık düşündürse dağı maynap çıkpayt. Bir jolu kojoyundары alardan mıntip suraşat. Eger barıňar bir jerde mal ottotup jatkan bolsoňar, emne üçin silerdiň malıňar açkadan araň basyp jürüşet dağı Halimanın maldары ardayım gursaktары toyup, jelinderi sütkö toyup kaytışat. Kantkende da bul suroga koyçular dağı, kojoyundары dağı жооп taba alışpayt. Taң kalışıp, birbirine taňyrgap dikdigenden başka koldorunan eç nerse gelbeyt. Munun sırrın Halima menen güyösü eçaq ele düşünüşken bolçu. Koyçular gelip
sebebin suraganda alarga tömönkiçe жооп berет. Allah'a ant içip aytam, bul nerse jaytga dagı, goýlarga dagı, malçylarga dagı baýlanyşly emes. Bul iş jaratkandyň sırlarynyň bir syry. Bary Mekkeden bul jakka garay jolga çykkanda baştalgan. Bul sözlerden koyçulardan biri dagı hiç nerse düşünüşpeyt. Jayloo kalkın taň galdyrgan bul okuyalardan syry mındaýça ele. Alamlardan kojoyunu Allah Taala Halimanyň üýbülösün özünün eň süýükli elçisin bagyp östürүүgө kabul alyp, aga merimin tökkendükden alardy öz ıraýym kazynasынан keremetli, mol, berekeli ıryskylarga bölegen. Munun sırdığı mağazını düşüngen Halima menen güýösü, nur yüzlü Paýgambarybys sallallahu aleyhi we sellemga aýabay nazik mamile jasap, karegi menen teň aýlanyp durşat. Jayloo kurgakçylykdan kutuldu. Saat uğuldarynyň jaýloosunda aýlap öküm sürgen kurgakçylyk dagele ulana beret. Jergilikli turgundar özlerinin işenim kaada saltynyň erejelerine tayanışıp, arganday joldor menen jamgyr çakyrуу üçin öz dualaryny kılışat. Birok bari bir hiç kanday natyja jok. Bir jolu juma günü ayal erkek aralaş, büt halk açka kalgan arık töýlerin, süt berbey kalgan maldaryn jeteleşip, bir döbönün üstüne jamgyr duasyn kıluu üçin çoguluşat. Muruntan sıyınıp gelişken butlarına arnap kurman çalışıp dualaryn baştaşat. Birok kança saat dua kılışsa dağı asmandan bir da tamçı düşpeyt. Bul toптolgon eldin arasında Halima jana güýösü dağı bar ele. Halima göz tiýүүдөн korkup alamdyn mırzasyn üýde galtyryp, inisi Unaýska göz kulak bolup turusun daýyndap gelgen. Mıntip dua kılууdan hiç kanday payda çıkpasın düşüngen el, ümitsizlikke düşüp, göňüli çögüp, dualaryn bütürüp gaýra üýlerine kaýtkanga attanyp kalışgan. Bir gezde Halimaga koňşu bir ayal duasyn bütüreýin dep jatkan butbaras ırımçyga jakyn gelip, "Aýlanaýyn ırımçy myrza, biz uşunça dua kıldyk, birok hiç payda çykkan jok. Eger arabızda kuttu Akjoltoy birөө bolgonda balkim alamlardan Rabbisi dualarybızdy kabul kılar belen," dedi. Irımçy bul kartaýgan aýaldyn sözün jakdyrbaganday, "Biz aga dua kılabys, birok anyň emne kılaryn bilbeýbis. Emne tuura, je emne tuura emes ekendigin bir gana al bilet," dep жооп beret. Bul eret kartaň aýal negizgi aýtaýyn degenini açyk aýtdy. "Owa, bilem, tuura aýtasyz. Birok menin aýtaýyn degenim, bizden koňşubuz Halimanyň üýünde Mekkeden alıp gelişken bir nariste var. Al gelgenden beri Halimanyň üýü berekege tolup, jaşoosy alda kança özgördü. Menimçe aýabay kuttu bala okşoýt. Aýtaýyn degenim, any bul jakka alyp gelsek balkim anyň kuttuwlugynan bir natyja çygar. Balkim anyň urmatyna alamlardan Rabbisi dualarybızdy kabul kılıp bizge jamgyr jönötör." Irımçy muny ugup oýga batyp, algaç olku solku bolup emne derin bilbey turup kalat. Ulgaýgan aýaldyň gaýra-gaýra ötünüşinden ulam Paýgambarybızdy alyp gelүүge makul bolat. Ulgaýgan aýal daro Halimany izdep tap, ırımçy bakşyga aýtgan sunuşun aga dagy düşündüret. Bul sunuş Halimanyň akylyna syýat. Sebebi nur yüzlü balanın kuttuwluguna jana Akjoltoýluguna barnan murun özü kübe bolgan. Ekodaro üýüne çurkap gelişet. Süt enesi Paýgambarybızdy kuçaktap öp jytdaýtdagy nurdu yüzün gündüň kuýkalagan yssygynan gorgoo üçin juka jumşak gezdemi menen jap sırtga çygyşat. Gün aýabay gatusyp baryn guýkalap jüberçüdöý
жерден алууланып от бүркүп жаткансыды. Халима менен коңшусу ааламдын мырзасын көтөрүп бир аз жол жүргөндө эч көз көрбөгөн бир кереметке күбө болушат. Карашса, асманда алардын төбө тушунда бир булут калкалап келе жатат. Алгач көп деле маани беришпей, адаттагы кубулуш катары кабыл алышат. Бирок бул калкалаган булут алардан калбай ээрчип келе жаткан эле. Муну байкаган Халима менен коңшусу ал булутта да бир сыр бар экендигин түшүнүшүп, таң калуу менен жол жүрүшөт. Ал булут да эч алыстабай алардын төбөсүнө тик тушуна туруп күндүн куйкалаган ысыктыгынан коргоп, кудум эле кол чатырдай көлөкө кылып келе жатты. Буга алар бир жагынан таң калышып, бир жагынан аябай сүйүнүшөт. Бул көлөкөдөн баланын нур жүзүн бекитүүгө дагы муктаждык жок эле. Халима ааламдын мырзасынын нур жүзүнө жабылган кездемени алганда, пайгамбарыбыз таттуу жылмаюусу менен «Бул булут мага көлөкө кылып жатат» дегенсип карайт. Булуттун көлөкөсүндө эркин бараткан Халима менен коңшусу чогулган элге жетип келишет. Башында сунушту жактырбаган ырымчы бул жолу жылмаюу менен тосуп алды. Анткени ал дагы Халима менен коңшусун тээ алыстан бир булут көлөкө кылып келе жатканын көргөн. Ырымчы бакшы пайгамбарыбызды колуна алып элге кайрылды. «Эй калайык, бул колумдагы бала турган үйүнө береке алып келген меккелик бала. Бул кайырлуу ымыркайга болгон сүйүүсү менен жакшылыгынын урматына жамгыр берүүсү үчүн ааламдардын Раббисине баарыбыз жалпы дуа кылалы». Алакандар жайылып, эриндер кыбыр этип дуа кылына баштады. Пайгамбарыбыз нурданып ырымчынын колунда. Ырымчы нур чачкан көздөргө бүт көңүлүн кое карап, бул татынакай баланын касиетинин урматы үчүн бизге жамгыр ырооло деп Аллах Таалага жалбарат. Баары улуу Аллахка жалбарып жатышканда, пайгамбарыбыздын нур чачкан көздөрү үмүт менен көк жүзүнө кадалат. Ырымчы бакшы болсо, нурдуу баланын каректери капкара жана теңдессиз сулуу көздөрүнө арбалып, баардык нерсени заматта унутуп коет. Мына айлап уланып келген сагынычтуу жана муңдуу күтүүнүн акыркы учурлары жакындап келатат. Пайгамбарыбызды калкалаган кичинекей булуттун күтүлбөгөн жерден чоңойгондон чоңоюп, ар тарапка жайыла баштаганы байкалат. Аз гана убакытта ошол кичине булут көк жүзүн каптаган кара булутка айланат. Жан кашайткан кургак жерге Аллах Тааланын мээрими төгүлүп, булуттардан тыпыр-тыпыр жан төгүлө баштайт. Мына эми жалбарып жаткан ыйлоо, сыздоолор кубанычтуу, шаңдуу алкыштарга айланып, бүт баары айтарга сөз таппай сүйүнүшөт. Жамгыр, жамгыр, жамгыр деген үндөр жаңырат. Жан кашайткан кургак жерге Аллах Тааланын мээрими төгүлүп, булуттардан тыпыр-тыпыр жан төгүп кирди. Ооба, эскертүү иретиндеги 2 апталык жокчулукта калуу Саад уулдарынын көңүлүн бурууга жетиштүү болгон эле. Нурдуу наристенин касиетинин урматына Саад уулдарынын журтуна жагымдуу, тунук, таттуу жамгыр тамчылары Аллах Тааланын мээримдүүлүк казынасынан чыгып, жер бетин сугарып, үмүтсүз жүздөргө жылмаюу жана үмүт тартуулап, какырап турган, чаң баскан жерден жагымдуу жыт ар тарапка жайылып, айлана чөйрө кубанычка бөлөнөт. Бирок максаттарына жеткен калк дубаларынын эмнегедир ушул күнү кабыл болгондугунун сырын баары бир биле алышкан жок. Себеби ал бир сыр эле. Адырынча ал сыр бойдон кала бермекчи. Аллах Тааланын мээримин бурган али наристе болчу. Бирок ал элдин назарында гана наристе болчу. А чындыгында ал Аллах менен периштелер
ötö jakşı tanışkan, Allah'tın süýgen kulu, paýgambarlardyň paýgambary, iki dünýäniň günü Hazreti Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ele. Saat uuldaryn baktylуулukka bölegen bol jamgyr bir juma boyu toktogan jok. Toprak jağan jamgyrdan kana kana içip, çöptör gaýradan jandanyp, daraktar kögürüp, eginler kötörilip, maldardyň jelinderi sütke tola başlaýt. Jamgyrga jetkenleriň içinden bul keremetke gübe bolgan halktyn arasынан aýrymdary meýerimdүүлüktün sebebin bilişet. Özara bul bala Akjoltoy kaýyrly bala dep söz kılışat. Tunuk genen gorizontlu çölde abarayı jagymdy taza ele. Jaş baldardyn tezirek jetilip, den soğulukta çoňoýuşuna da ыңгайлуу bolçu. Süýüktүү paýgambarybyzdyn çoňoýuşu başga baldardykынан özgöçü. 8 aýlyk gezinde süýlej başlaýt. 9-njy aýynda tak jana iretli süýlep galat. 10-njy aýynda başga baldar menen oga atışkyday küç kuwatly bolup çyralat. Paýgambarybız 2 jaşka tolgondo emçekden çygat. Oşol mezgilge çeyin Halimaga jana jaýloo turgundaryna bereke, merim jana ıro jamgyry kemibeyt. Uşunday kiçinekey gezindele paýgambarybız başgalardan özgöçe suluulukka jana jogorku adep ahlakka eýele. Çoň kişi syýakty or basyrykdy jana tokto bolçu. Paýgambarybyzdyn öz enesine alıp gelinişi. Süt baldardy öz ata-enelerine qaytaryp berүү uwagy gelet. Oşonu menen birge karegi menen teň aýlanyp, öz balasынан artyk süýgen Halimanyň göňülün kara bulut kaptaýt. Sebebi jakynda naristeden aýrylat. Nurdu Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den 5 dilestetken jibar jitnan alystaýt. Mekkege alıp gelip öz enesinde tapşyrgandan başga argasy jok ele. Oşentip Nurdu balany Mekkege alıp gelip öz enesine ıylay sıkday tapşyrşat. Süt eneniň göz jaşy tögülüp, alemi öz enesiniň kuwanyçy koýnuna batbaýt. Bir ösü öz balasyny gaýra görgönüne baktyly, bir ösü andan aýrylyp jatgandygyna tereň kaýgyda. Oşol tapda süt ene Halimaga bir ilham gelip, çyn dili menen jalbaryp myntip sunuş kılat. Uulumdu dagy biraz janyma kaltırıp tursak kanday bolat? Mekkenin ar kanday juguştu oğurlarından çoçulap duram. Bul bir çeti çyn dilden çıkkan sunuş, bir çeti suranış bolçu. Ankeni anın sözleri oğuz uçunan emes, jürekdün tüpküründen çıkkan ele. Aziz ene Amina mınday ötünüşke karşı boluğa diti barbay, süýüktүү naristesin dagy bir neçe wagtga süt enesinin janynda galuusuna makul bolat. Paýgambarybız Kaýradan Saad uuldarynyň jurtunda. Halima maksatyna jetken ele. Arzusunun orundalyşy menen çeksiz kuwanyşga bölengen süt ene alamdan syymygyn alıp jurtuna gaýtat. Paýgambarybız emi emçekteş bir tuğany Abdullah menen birge kozulardy gaýtaruga çyga başlagan. Kozular anın tattu jylmaýusun sezişkensip maraşyp jogap berişçi. Ardakly paýgambarybyzyň gözleri ar daýym asmanda ele. Kudum al jerden bir nerse izildep atçuday dykatdy, göňül goýup garaçy. Kudum asmandan bir gol çygyp, anı uluu alamdarga alyp kete turganday kötör ele. Uşunday uçurda köz jazdynda galbagan dagy bir gyzyk okuya. Paýgambarybyzyň baş üstünde göwünçe bir bulut eğerçip, gün ısıgынан korgap jürçü. Bardygynyň gözleri aga gadalyp, el ozunda anın suluulugu dastan bolup, jüreklerinde aga garata tattuu süýü bar ele. Ar daýym anın tarbiýalylygy, or basyrykdylygy gep kılınço. Kurulary
ага жакын дос болууга аракеттенишчү. Ошентип сүйүктүү пайгамбарыбыз Саат уулдарынын журтунда күндөрүн ушундай бактылуу, кубанычтуу өткөрөт. Пайгамбарыбыздын көкүрөгүнүн жарылышы. Күн нуру айланага берекесин чачып турган жаз күндөрүнүн бири эле. Нур жүздүү пайгамбарыбыз эмчектеш бир тууганы Абдуллах менен бирге үйлөрүнө жакын бир жерде козуларын откозуп жүрүшкөн. Дарактын түбүндө, жумшак чөптүн үстүндө олтурушуп, таттуу кобурашып сүйлөшүп жатышкан. Бир аздан соң Абдуллах дарактын салкын көлөкөсүндө уйкуга кетет. Ааламдын мырзасы олтурган жеринен ааламды курчаган теңдешсиз сулуулуктардын жаратуучусун ойлоп ойго батат. Бул тапта козулар жайылып олтуруп узап кетишкен эле. Аларды тосуп келиш үчүн пайгамбарыбыз Абдуллахтан алыстайт. Бир топ баскандан кийин маңдайынан ак кийимчен эки кишинин чыга келгенин көрөт. Экөөнүн тең өңдөрү жылмайыңкы жана сүйкүндүү. Бирөөсүнүн колунда кар менен толтурулган алтын кесе бар эле. Алар нур жүздүү пайгамбарыбыздын жанына жакын келишип, аны акырын көк чөпкө жаткызышат. Пайгамбарыбызда үн да, сөз да, коркуу да болгон жок. Сүйкүмдүү жана жанга жагымдуу мындай кишилердин ага жамандык кылбашын билип турду. Дарактын салкын көлөкөсүндө уктап жаткан Абдуллах ошол учурда ойгонот. Окуяны көрөр менен коркконунан тызылдап, үйдү көздөй жүгүрөт. Көргөн нерселерин ата-энесине айтып берет. Халима менен күйөөсү шашыла пайгамбарыбыздын жанына жетип барышат. Бирок келип караса, Абдуллах айтып берген нерседен эч нерсе жок. Тегеректе дагы эч ким көрүнбөгөнсүй. Ааламдын мырзасы өзү жалгыз күлүмсүрөп карап туруптур. Анткени тигил эки киши өз милдеттерин бүтүрүшүп, эчак эле көздөн кайын болушкан болчу. Аябай коркуп калган Халима менен күйөөсү: "Балам, сага эмне болду?" деп сурашат. Ааламдын мырзасы болгон окуяны айтып берет. "Жаныма ак кийимчен эки киши келди. Бирөөсүнүн колунда кар толтурулган идиш бар экен. Мени кармап жаткырышып, көкүрөгүмдү жарып, жүрөгүмдү чыгарып, ичинен уюган караганды алып ыргытып салышты. Анан көкүрөгүмдү, жүрөгүмдү ошол кар менен тазалагандан соң кетип калышты. Арадан жылдар өтүп, пайгамбарлык милдет берилет. Бир күнү сахабалардын айрымдары: "О Аллахтын элчиси, бизге өзүңүз жөнүндө айтып бересизби?" деп суранышат. Аллахтын элчиси: "Мен бабам Ибрахимдин дубасымын. Боордошум Исанын сүйүнчүсүмүн. Энемдин көргөн түшүмүн. Энем кош бойлуу кезинде түшүндө Шамдын ак сарайларын жаркыраткан бир нурдун өзүнөн чыкканын көргөн" дегенден кийин жогоруда айтылган окуяны айтып берет. "Мен Саат уулдарынын колунда эмизилип чоңойдум. Бир күнү эмчектеш тууганым экөөбүз үйлөрүбүздүн артында козуларды кайтарып жүргөнбүз. Бир маалда жаныма ак кийимчен эки киши чыга келди. Биринин колунда кар менен толтурулган идиши бар эле. Мени кармап көкүрөгүмдү жарып, жүрөгүмдү алып чыгышты дагы, андан уюган караганды алып ар жака ыргытып ийишти. Анан көкүрөгүм менен жүрөгүмдү ошол кар менен тазалашты." Бул окуя менен пайгамбарыбыздын куттуу жүрөгү Иллахи жана жаратуучу тарабынан бир ишенимдүүлүк, бир рух менен кеңейтилген эле. Ошол эле учурда пайгамбарыбыздын напсиси ошол кичинекей кезинен баштап ар дайым ыйык сезимдер менен курчалып, Аллахтын нуруна бөлөнүп, ар кандай азгыруудан жана шектүү ойлордон оолактанып тазаланган эле. Ушул жерде бир маанилүү нерсени эскерте кетүү зарыл. Жүрөктү
bir карагай тобурчагына окшогон bir tilim ettей elestetpөө керек. Al Latife-i Rabbaniye bul hakikatty düşündürgön Hazreti Bediüzzaman'dın jürekke teşelүү tömöndögü açık dosun sunuş kılıwını tuura gördük. Jürek bul karagaydın тобурчагы сыяктуу гана bir et tilkesi emes. Jürek bul Latife-i Rabbaniye bolgonduktan andagı sezimderdin ordu abir, anın aruu oy fikirlerinin çağılgan jeri me. Uşundan ulam, oşol Latife-i Rabbaniyeni kamtıgan oşol et tilkesin jürek dep atoodon mындай jagымдуу soonun mani çıgar. Oşol Latife-i Rabbaniyenin insandın ruhaniyatına kılgan kızmatı тобурчаксымал et tilkesinin denege kılgan kızmatı sıyaktуу. Ova, kanday ele denenin ar tarafına mürek suusun kan jayıltkan uşol тобурчактай et жашоонун кыймылдаткычы. Başkaça aytkanda materialдык тирүүлүк anın daima işlөөsүnө göz karandı. Eger al toktosо, denede жашоо da toktoyt. Tag uşul syyaktуу ele Latife-i Rabbaniyedagi amaldardın, al ahvaldardın, jana ruhaniyаттын barısın çыныгы жашоо nuru menen jandandırıp jarkıratıp turat. Eger iman nuru öçsö, maňyzyn jogotup ölük symal jansız sölekötü gana galat. Demek materialdyk jürektün iman, ilim, danışmandyk jana merimdүүлük syyaktуу ruhani nerseler menen tygyz baylanyşda ekenin jogorudan düşünsek bolat. Ошондой эле materialdyk tazalyktын dagы ruhani tazalyk menen baylanyşy bar. Şundan ulam Rasulu Akram sallallahu aleyhi ve sellem'din materialdyk jüregünün juulup tazalangandan keyin ilim, hikmat, ilahi nur jana feizler menen tolturuluusun akılga sıydıra albay kıynaluunun kajeti jok. Paygambarыбыздын öz enesine alıp gelinişi. Baktılуулуктун күнү Paygambarыбыз 4 жаштан ашып дене бою чыңалып, кыйла тың болуп калган. Анын адаттан сырткары абалдары, айрыкча көкүрөгүнүн жарылуусу тууралуу окуя Халиманы өзгөчө терең ойго салат. Атүгүл корко дагы баштайт. Жанынан артык көргөн уулунун башына жагымсыз окуялардын келүүсүнөн тынчсызданат. Бул терең ойлор кыжаалат, коркуу сезими Халима менен күйөөсүн төмөнкү чечимге келүүгө мажбур кылат. Башына bir бале келелекте наристени өз энесине тапшыралы. Байкуш эне эмне кылсын? Жүрөгү нурдуу баладан айрылуудан оттой күйүп кайгыга батып турду. Кандай болсо дагы куттуу бала ага убактылуу аманат катары тапшырылган эле го. Кантип мунун баарын өзгөртө алмак? Башка айла жок. Ошентип саат уулдарынын калкына 4 жыл бою нур чачкан бактылуулуктун күнүн саллаллаху алейхи ва салламды öz enesine kaytarуу үчүн süt enesi Mekkени көздөй алып жөнөйт. Ал жерде башкача шаңдуулук жана өзгөчө даңазалуулук менен дүйнөгө жарык чачсын деп. Халима менен күйөөсү Меккеге түндө жетишет. Bir маалда эки жагын каранып Пайгамбарыбызды таппай калышат. Халима менен күйөөсү дүрбөлөңгө түшүп, төгөрөктү шашыла издей башташат. Канча издессе дагы таба алышпайт. Айлалары кетип, Абдулмутталипке кабар беришет. Нурдуу небересинин жоголгонун уккан мээримдүү чоң ата шашыла туруп, сарсанага түшүп издей баштайт. Баары биргелешип, канча издессе дагы Пайгамбарыбызды таба албай коюшат. Акыры айлалары кетип турганда Абдулмутталип колун асманга жайып, жараткан Аллахым, мага неберемди кайтарып бере көр деп жалбарып дуа кылат. Ушул учурда каплеттен 2 киши
bir kiçinekey bala menen çıga gelişet. Alar Varaqa bin Naufal anın bir dostu jana paýgambarybız bolçu. Abdulmuttalib kubangandan sagıngan neberesini boğruna kısıp, öpkülöp, jıttagılap moýnuna mingizip alat. Tüz ele Kabaga gelip, anı aylanyp çygyşatdagy süýükli paýgambarybızdy öz enesine alıp barıp tapşyrat. Oşentip Abdulmuttalib öz neberesinin kaýtyp gelgenine süýünçi goýununa batpay kurmandyk soýdurup Mekke eline ziyafat beret. Alamdyn symygy emi öz enesinin ıssyk, merim tolgon guçagynda bakytga tolgon jupunu üýünde ele. Süt enesi Halima bolsa baktylуулukdyň günü paýgambarybızdy Mekkege taşlap öz jurtuna gaýtar. Ömür boyu alar paýgambarybız da alardy unutgan jok. 4 ýyl boyu karegi menen teň aýlanyp, bapestep sütün berip östürgen eneni kantip unutmak. Kaçan Halimany görgende daima apakebay dep syy urmat menen çakyryp, golundan gelgen beleklerin berip, emne muktajlygy bolsa orundatuga daýar bolgon. Aradan köp ýyllar ötüp, saat uuldarynyň jurtun kaýradan kurgakçylyk menen kaatçylyk kapdaýdy. Mından ayabay kıynalgan Halima Mekke'ge gelip Rasulu Akram sallallahu aleyhi ve sellem menen jolugunu kağlaydı. Alamdın mırzası menen jolukkan Halima jurtundagy kıyınçılıklardan barını aytıp arız muňun tögöt. Paýgambarybyzdyn bay, bereşen, jakşylyk kılyn süýgen pakiza juwaýy Hazreti Hadiça Halimaga 40 goý minüge jana juk taşuu üçin bir tö berip syylap uzatat. Dagy bir jakşylyk jana kaýrymdуулuk örnegi paýgambarybyzdyn emçekteş tuğandarynyň dagy biri Şayma bolgan. Saat uuldarynyň jurtunda Şayma menen tattуу balalyk künderi ötken. Aradan jyllar ötüp Hunayn soguşunda musulmandar tarabынан tutkunga alıngandaryň arasında Şayma da bar ele. Şayma özün tanıtkanda bir tuğan karındaşka görsötülüçü mamilenin en jakşysyn paýgambarybyzdan görüp. Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem saat uuldarynyň jurtunda süt enesi Halimanyň janynda ötkürgen gündöründen kede sahabalaryna aýtyp berçü. Men araňarda en taza arapmyn, sebebi Kurayş urusunanmyn. Oşol ele uçurda saat uuldarynyň jurtunda süt emip çoňoýdum. Tilim da alardykynday. Paýgambarybız enesinin janynda. Bizdin zamandyn 575-nji ýyly paýgambarybız süt enesi Halima arkyly öz enesi Hazreti Aminaga alıp kelingen uçurda 4 ýaşdan 5 ýaşga ayak baskan ele. Azizene üýlengöndörünün algaçky aýlarynda ele tübelüktü alamga göçüp ketken güýösü Abdullah'tan dagyle ayrılуу kaygısını tartıp jürgen. Az bolsa da kaygısını jeňildetip göňülün juwatkan japadan jalgyz oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ele. Hazreti Amina nurdu balasına merimin tögüp atasının joktugun sezdirbeге kolunan gelişince hareket kılçu. Paýgambarybız Mekkedegi bul jupunu üýdün jarıgy, berekesi, gülü, nuru jana süýünüçü ele. Kiçinekey gezinen ele apasynyň büyüt işlerine jardam berip karap durçu emes. Özgöçe tazalykka aýabay gatuu göňül burganna apakesi aýraň. Al bir gana enesine emes, aýlana çöredegi tanıganlarynyň baryna jardam berip hormat kılçu. Dostlarına jardam berүүдөн aýabay rahat alçu. Mından ulam dostları da gany süýüp çoğu jürüni kağlaşçu. Owa, Allah Taala uluu jana ıyık mildet paýgambarlykty bere turgan öz elçisin uşuntip en sonun bapestep tarbiyalap östürön. Ata beyitine ziyarat. Alamdın syymygy 6 ýaşda. Bir günü Amina ayım Madinaga barıp gelүүnü çeçet. Anın maksatı Abdulmuttalib'tin tayakesi
Adi bin Najar уулдарын көрүү жана ал жерде көмүлгөн күйөөсүн зыярат кылуу эле. Даярдык көрүлүп, Меккеден жалгыз уулу жана бакма эне Умму Айман менен жолго чыгышат. Амина буга сүйүнгөндүн ордуна тескерисинче терең кайгыга батып, ойлуу жол жүрөт. Кудум эле ушул ыйык жерлерге жана бактылуулуктун күнүнүн саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөгө келишин тосуп алган нурдуу үйүнө эч качан кайра кайтып келбей тургандай, көңүлүн кандайдыр бир жагымсыз ой чулгап, улам кылчайып, артты карап, бир нерседен чочулагандай кайгыга чөмүлүп, Меккеден алыстап барат. Жыл мезгилинин эң ысык күндөрүндө узак, кыйын жолду басып өтүп, Мадинага жетип келишет. Пайгамбарыбыздын тайекесинин уулу Набиганын үйүнө келип токтошот. Hazreti Amina үйдүн короосундагы азиз күйөөсүнүн бейтине барып, жыгылып, өксүп ыйлайт. Төккөн көз жашы Абдуллахтын бейит топурагын мол суулайт. Ошондо пайгамбарыбыз жетимдиктин ызасын алгачкы жолу урматтуу атасынын бейтинин алдында сезди. Ал дагы көз жашын төгүп, энесине кошулуп ыйлайт. Бул көз жаш тамчылары Hazreti Abdullah'ка кудум эле гүл десте катары сунулат. Пайгамбарыбыздын жөөт аалымдарынын көңүлүн бурушу. Мадинада өткөрүшкөн таттуу күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз бакма энеси Умму Айман менен түнөк кылышкан үйдүн эшигинин алдында олтурушкан. Көчөдөн өтүп бараткан эки жөөт бир маалда пайгамбарыбызга тигиле карап калышат. Пайгамбарыбыз алардын тигилип караганынан тынчсыздангандай үйгө кирип кетет. Жөөттөр дагы өтүп кете бербей Умму Айманга келишип, "Бул баланын аты ким?" деп сурашат. Умму Айман аларды тааныбагандыктан жаман ниети болушу мүмкүн деген ойдо, "Эмнеге сурап жатасыңар?" дейт. Жөөттөр сөздөрүн оңдоп актангандай, "Ал биз тааныган бир балага окшош экен. Ошондуктан сурап жатабыз. Суранабыз, айтып коюңузчу. Бул баланын аты ким?" деп кайра сурашат. Умму Айман алардын сүйлөгөндөрүнөн жана кибетелеринен корко турган деле кишилер көрүнбөйт деп ойлоп, "Анын аты Ахмад" деп жооп берет. Муну укканда баягы эки жөөттүн издегени табылгандай күлүмсүрөп бири-бирине карашат. Анан бирөөсү, "Сизден сураныч, баланы бул жакка чакыра аласызбы?" деп олуттуу түрдө жалбарат. Умму Айман аларды карап, эмне үчүн мынча кызыгып жатышат деп күмөн санай баштайт. Бирок тигилердин бирөөсү күмөндөн арылтыш үчүн мындай дейт: "Биз бир гана жакшылык кылган, зыяны жок кишилербиз. Биз аны Аллах үчүн сүйөбүз. Чакырып коюңузду суранабыз." Умму Айман алардын суранычын четке кага албай, үйгө кирип, бир аздан кийин пайгамбарыбыз менен чогуу чыгып келет. Пайгамбарыбызды көрөр менен тигил эки жөөт дароо ылды эңкейишип, таазим кылып саламдашышат. Кийин аябай сылык жана сүйүү менен пайгамбарыбызга жакындап келишип, баштан аяк тырмагына чейин кармалап көрүшүп, андан кийин даалысын ачып карашат. Экөөнүн тең толкунданып, таңданып турганы көздөрүнөн байкалат. Бирөөсүнүн экинчисине мынтип айтканын Умму Айман угуп калды. "Мына ушул бала бул үммөттүн пайгамбары. Бул шаарда ал көчүп келе турган шаар. Бул жакта кандуу согуштар, көчүүлөр жана чоң иштер болот." Ушул сөздөрдү кобурашып, узап кетишет. Дагы бир риваят боюнча Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам сууда сүзүүнү мына ушул зыярат учурунда Бани Наджар кудугу деп аталган сууда үйрөнгөн. Hazreti Aminanын түбөлүктүү ааламга жол тартышы. Hazreti Amina ааламдын мырзасы менен Мадинада бир ай калган соң Меккеге кайтууну чечет. Туугандары менен кош айтышып шаардан айрылышат.
erme çöl, en talada 3 jolooçu jol tartıp barat. Hazreti Amina nurdu uulu jana Ummu Ayman. Barının can düýnösün bir özgöçö sezim çulgap durdu. Ayrıluu, koştoşuu jana kusalyk şamaly baykuş enenin jana nurdu uulunun jürekdörün sokkulap üşütgönдөй. Üýlengöndörüne emi 2 ay bolgondo o düýnüge jaş ketken güýösüni estegen sayın Hazreti Aminanyň gözlerinden möl jaş goýular. Rasulu Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem'dagy enesinin göz jaşyna çyday albay syzdap ıylap barat. Gözünden akkan jaş ırayım jamgyr syaqtanyp giyimin suulayt. Jarym joldu arındap kalganda Hazreti Amina kapiletten özün jaman sezip kıynala başlayt. Paýgambarybız menen Ummu Aymandy sarsana basat. Birok baykuşlardyň golundan emne gelmek? Hazreti Aminanyň bargan sayın güçögen uğrusuna kanday çara taba alışmak? Abva degen ayılga jakyn jerdegi bir daraktyň gölökösüne toktop tыныgudan başka çara tabışbayt. Hazreti Aminanyň tap-takır aly getip, özünün tulku boyun götür albay kulay. Üstün bir nerse menen jaap koýuşdy. Büt denesin kara teri kaptap, demi gısylyp, kıynalıp barat. Süýüktü paýgambarybyzyň jüregin enesinen ajrap kaluu korkusu mykçyp, tınçsızdanıp gözlerinden jaş tögülüp durdu. Aylana jymjyrt, asman memirep, gıvıragan jan jok. Kudumele bary tilin jutup alganday tymtyrs. Alsız ene ün gatbastan kıymılsız jatat. Paýgambarybys sallallahu aleyhi ve sellem büt güç kuwatyn erkin top akırın apake kandaysız dep surayt. Jüreginen merim tögülgön ene jalgyz oğlum kaygı çekip kıynalbasın dep işten sızıp jatkan ele. Oğrusu güçöp jany kıynalıp jatsa dagy oğluna sezdirbegenge güçünün boluşunca hareket kılıp araň çykkan önü menen "Aylanayın balam, bary jakşy, eş jerim dile organ jok" dep jogap beret. Bol eko sözdü araň aýtyp Hazreti Amina esten tanıp özün jogatat. Emi süýlegenge dagy aly gelbey tilden kaldı. Bir malda su degen ünü bolat. Paýgambarybys atkan oktoy barıp su alıp gelip enesinin erdine tigizdi. Enesi güçün toptap su içet. Su idişti, süýüktü uulunun jumşak koldoru menen goşa garmady. Gözlerini açıp uulunun nur çaçkan yüzüne toyo garap koldorun eneme erimi menen sılayt. Alamdın mırzası enesin biraz öýdöletip başın kuçagına alat. Közlerinden akkan kuttu jaşı jazgı jamgyrday sebelep enesinin giyimine tamçılap jatdy. Aminanyň jüregi uygu tuýgu bolup uulunun kulak tüýünde ıylagan ünü, sızdagan demi örttengön jüregine dagy ört koşup jany ezilip orudan hiç nerse kıla albay aylasızdan ünün jaşırıp sızdap ıylay. Güýösünden aýrylgan az gelgensin. Emi uulu menen dagy goştoşoby. Bul çydagys azap, götürgüs dart ele. Denesine azap bergen oğrudan da uşul ajyro anın jan düýnösüň kuýkalap jatdy. Birok kolunan emne gelmek? Bul Allah Taalanyň goýgun tagdyrynyň özgörбөс ökümü ele. Hazreti Amina bul oğrudan kutul albasyna gözü jeter. Akyrky jolu oğlunun nurdu yüzüne koştoşkan gözleri menen garap, koldorun toyo jytdaýt da tömönki sözlerdi aytat. Ey korkunuştu ölüm oğunan Allah'tın jardamy menen yüz töw arkyly kutulgan adamdyn uulu, Allah senin joluňdy açyk kılsın. Eger görgön tüşlerim tuğra çıga turgan bolsa, anda sen jomart, bakytly nesi Allah'tın adam baldarına aram menen adaldy bildirip görsötüş üçin jiberilgen elçisi bolasyň. Sen
İbrahim'din amanаттарын жана динин толуктайсың. Аллах сени элдин бар сыйынып келген айкелдерге сыйынуудан коргойт жана андан алыс кармайт. Жашагандын баары өлөт, жаңынын баары эскирет, каарыгандын баары өлүмгө тушугат. Бардык нерсе өтүүчү, акыры кетет. Ооба, мен да өлөм, бирок ысымым түбөлүк эскерилет. Анткени таптаза уул төрөп, артыма кайрылуу эскертүүчү калтырып жатамын. Ачуу келечегин кабарлаган мындай сөздөрдү айтып бүтөөрү менен Азирети Аминанын көзү жумулуп, рухун улуу Аллах Таалага тапшырат. Мекке менен Мадинанын ортосундагы Абва айылы. Биздин замандын 576 жылы. Абдулмутталиптин дүйнөдөн кайтышы. Жашы бир топко барып калган Абдулмутталип бир күнү күтүүсүздөн ооруп калат. Оорусу күн өткөн сайын күчөй баштайт. Абалы күндөн күнгө начарлай бергендиктен, демек бул дүйнө менен кош айтышар убакыттын дагы жакындап калгандыгын жүрөгү сезет. Анын бир гана аткара турган зарыл милдети бар болчу. Ал пайгамбарыбызды ишеничтүү бир адамга аманат кылып тапшыруу эле. Бул милдетти орундатуу үчүн бардык уулдарын чакырат. Оюна Абу Лахаб келди эле, ал ташбоор болбойт деди ичинен. Же Аббаспы? Жок, ал да болбойт. Себеби анын уул кыздары көп, убактысы алардан ашпайт. Хамзачы? Ага да көңүлү ыраазы болгон жок. Себеби Хамза жаш жана аң уулап көңүл ачууга куштар. Небересине көп көңүл бура албашы мүмкүн. Абу Талиб, мына небересине ылайыктуу адам табылды. Чындыгында Абу Талиптин дүнүйө мүлкү аз, бирок урмат сыйы, боорукерлиги, ак көңүлдүгү жагынан башка уулдарынан алдыда. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды карамагына алууга бир гана ал ылайыктуу. Бул маселе боюнча Абдулмутталип Нурдуу небересинин да көз карашын билгиси келет. Агаларыңдын кимисинин кароосунда болгуң келет деп сурайт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз чоң атасынын суроосуна унчукпастан кыймыл аракети менен жооп берет. Ордунан туруп, Абу Талиптин жанына барып, мойнунан кучактайт. Ал муну менен аталаш агасы Абу Талиптин карамагында болууга макул экендигин билдирет. Абдулмутталип Нурдуу небересинин бул тандоосуна аябай ыраазы болуп, жан дүйнөсү жеңилдей түшөт. Андан кийин уулу Абу Талипке олуттуу карап мындай дейт: "Неберемди сага аманат кылып калтырып жатам. Ал Кудайдын аманаты. Аны эч нерсеге карабастан, жаныңды берип болсо дагы коргоого убада бер. Көздөрүм жумулуп калганга чейин менин да көңүлүм жай алсын." Пайгамбарыбыздын өзүнө болгон сый урматына жана тандоосуна аябай сүйүнгөн Абу Талип көздөрү жашка толо атасына мынтип жооп берет: "Сиз эчка батыр болбоңуз атаке. Аны өз уулдарымдан, керек болсо өзүмдөн да жогору коерума ишене бериңиз. Менин көзүм тирүү турганда ага эч кимдин эч кандай зыян келтирбешине сөз беремин. Сөз беремин атаке. Көңүлүңүз тынч болсун." Уулунун бул сөздөрүнө аябай ыраазы болгон Абдулмутталиптин жан дүйнөсү жыргап, сүйүнүчтөн көздөрү жашка толот. Ошентип, Мухаммад пайгамбарыбыз чоң атасы Абдулмутталип тарабынан уулу Абу Талиптин карамагына тапшырылат. Чалдыккан оорусунан айыга албаган Абдулмутталип Нурдуу небересинин мээримине, сүйүүсүнө, жылмаюусуна той албастан 80 жаш курагында о дүйнөгө сапар тартат. Бул Пил окуясынан 8 жыл өткөндөн кийин 578 жылдар Абдулмутталип каза болгондугуна байланыштуу Меккенин базары узак убакка чейин жабык турду. Курайштар өздөрү сүйгөн, урматтаган аксакалынан ажырап,
tereң кайгыга батышат. Bir neçe gün aza kütüşüp, janazaсын talaşkan kolдар üstünde alıp barıp, Hacun görüstönündögü çoň atasy Kusaydın janına gömüşet. Paygambarыбыздын göz jaşı. Çoň atasынан ayrılуу paygambarыбыз üçün öte oor, öte kaygılуу bolgon ele. Antkeni bul ayrılуу anın ata apasında o düýnögö göçüp ketkendiklerini estetet. Çoň atasyny jerge berip jatkan учурда paygambarыбыз göz jaşyn tыя alбай, kede içkirip, kede ünsüz ыйлап жатты. Жылдар ötüp, bir günü andan çoň atasynın ölümü esinde kalıp kalbaganyny suraşkanda, "Oba, esimde, al кезде men 8 jaşta bolçumun" dep жооп берет. Paygambarыбыздын бактылуу ömürünün algaçkı 8 жылы mına ушундай kaygı muňdar menen ötken ele. Anın uluu ruhu jana meirimdүү jüregi oşol mezgilden baştap gelecekte bola turgan oor, kargaşalуу kıyınçılıklarga turuşluk berүү üçün ушундай azaptуу, kaygılуу sınoolor menen dayardalyp jatty. Paygambarыбыз abası Abu Talip'tin janında. Süýüktүү paygambarыбыз 8 jaşta. Emal çoň atasy tarabынан özüň gorgoçu gatary daýyndalgan abası Abu Talip'tin golunda. Abu Talip aýabaganday boğruker bir insan bolçu. Birok gedey jaşaçu. Mekkenin sırtında jaýylyp bagylgan şaharga alıp gelgende sütün saap içken bir neçe tösünün bölök hiç kanday mal mülkü jok ele. Bala çakaluu bolgonduktan oor turmuş ötkörçü. Birok aga garabastan özünün çınçıldığı jana adilettүүлügü menen Qurayşlaryň içinde jogorku urmat syga, abroýuga ee bolgon. Hazreti Ali radiyallahu anhu atasynyň bul awalyn mındaýça eskeret. Atam gedey bolsa da Qurayşlaryň kadyr barktуу, syyluu aksakaldarynyň biri bolçu. Özü gedey bolup durup el içinde belgilүү syy-urmatga jetken kişi murda bolgon emes. Abu Talip jeke jaşosunda da oşol karaňgy dowrudun jamandyklarынан, ıpılas joruklarынан alys bolçu. Qurayş müşrikleri suuda içken içimdikke atası syýakty ele taptakır jologon emes. Belgilүү bolgondoy Abu Talip alamdyn syymygyny gorgoýun dep bul oor mildetdi öz moýnuna algan. Oşon menen ele birge al inisi Zubayr tarabынан ötkörülüp berilgen Kaabaga parda jasoo hyzmaty menen alekdenip jana ajylykka gelgen ajylarga suw içirүү mildetinde gatgarçu. Keyinçerek bul mildetler göөрөөк çygymdy talap kılgandykdan kıpınday owgaty menen mından ary atkara albastygyny düşünüp bul mildetlerde bir tugany Hazreti Abbasga ötkörüp berүүgö majbur bolat. Jogorudagı mildetlerde Mekkenin bagıntılışına çeyin Hazreti Abbas atkarat. Keyin Mekke musulmanlarga ötkөндөн keyin bul mildetlerde Rasulallah kayrele Abbas'tın özüne tapşırgan. Abu Talip da atası Abdülmuttalip syýakty süýüktүү paygambarыбызды janynday jakşy görçü. Öz atasynday çoňoýguça aga abdan köngül burat. Inisin takır janынан çıgaruny kalaçu emes. Bargan jerine çoğu barıp, janına olturguzup, anı menen dos syýakty maýekdeşçü. Abu Talip'tin üýünde ansız tamak içilçü emes. Tamak dayar bolgondo paygambarыбыз görünbösö Muhammadym gaýda çakyrgylaçy gelsin deçü. Antkeni paygambarыбыз bar jerde ar daýym bereke bolçu. Al olturgan dasturkondon bary toýa tamaktanyşyp, tamak aşıp kalçu. Al jok кезде göbünçe bary toy elektele tamak tükönüp kalçu. Ansız dele süýüktүү paygambarыбыз oşol kezderdele az jeçü. Dasturkonda olturganda oor basyrıktуу bolup, nymatlarga urmat görsetçü. Başga balдар dasturkon salnar menen tamakka jabalaktap kol salıp jatsa,
Al bolso ulуулардан murda tamakka kol sunç emes. Al turgay kede Abu Talip baldarынан ыңгайсыз абалда калбасын деп ага өзүнчө дасторкон даярдатчу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз мына ушул жашта эле чоңойгон кезиндегидей ачкалыктан, суусуздуктан эч даттанган жок. Анын бакма энеси Умму Айман бул тууралуу мындай дейт: Аллахтын элчисинин бала кезинде курсагым ачты же суусадым деп даттанганын эч уккан жокмун. Эртең менен бир жутум замзам ичип алчу. Тамак берели десек, жок, курсагым ток деп айтчу. Пайгамбарыбыз ар аткан таңда жүзү жаркырап, таралган таптаза чачтары менен күндүз ааламына сүйүү, кубаныч жана жашоо толо көздөрүн ачар эле. Пайгамбарыбыз абасы Абу Талип менен жамгыр дубасында Мекке жана анын айланасы кургакчылык жана каатчылык жылын башынан өткөрүп жаткан. Бир тамчы жамгыр жаабай, кургакчылыктан жерлер жарылып кеткен эле. Курайыштар Абу Талипке кайрылып: "Эй Абу Талип, көрүп жатасың, кургакчылыктан, суусуздуктан бала бакырабыз өлгөнү калып, малдарыбыз кырыла баштады. Суранабыз, биз үчүн жамгыр дубасын кылууга чык" дешет. Абу Талип сураныштарын четке каккан жок. Бирок жалгыз баргысы келбейт. Бара алмак да эмес. Ал үчүн ааламдын мырзасы менен чогуу барышы керек эле. Анын буга чейин канчалаган жакшылык берекелерге жана көптөгөн ырайымдуулуктарга себепкер болгондугуна көп жолу күбө болгон. Абу Талип ааламга бакыт чачкан иниси менен Кабага бирге барат. Бул ыйык жайга ар качан жөлөнүп, ааламдардын падышасы Аллах Таалага колдорун жайып жалбара баштайт. Нурдуу пайгамбарыбыз болсо Кабанын жабуусуна жабышып алып, сөмөйүн асманга көтөрүп дуа кылат. Бир аздан кийин Рахман жана Рахим Аллах Тааланын ырайымдуулук дарыясы толкуп, жамгыр чакадан төккөндөй Меккеге төгө баштайт. Нөшөрлөп төккөн жамгырдан үйлөрүнө араңдан зорго жетишет. Жалпы эл кубанычка бөлөнөт. Ооба, Азирети Мухаммад бүткүл адамзатка материалдык жана руханий ырайымдуулук жана береке алып келүүгө, адамзат жана дүйнөнү бейпилдик жана бактылуулукка жеткирүүгө милдеттендирилген эле. Анын балалык кезинен баштап эле бул улуу ыйык милдетти мойнуна алып, келечекте улуу иштерди жасаары айкын эле. Фатима айымдын пайгамбарыбызды сүйүүсү. Абу Талиптин жубайы Фатима айымдын да пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү жана мээрими чексиз эле. Аны өз баласындай сүйүп, бапестеп бакчу. Ал тургай ага тамак берип бүткөндөн кийин анан барып өз балдарына карачу. Мунусу менен томолой жетимге өз энесинин жоктугун, жетимдик сезимин сездирбөөгө аракет кылчу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз да аны өз энесиндей сүйүп, өмүрүнүн аягына чейин кылган жакшылыгын эч унуткан жок. Убакыт өтүп, Фатима айым каза болгондо пайгамбарыбыз "Менин энем кайтыш болду" деп ага болгон сүйүүсүн билдирген. Андан соң көйнөгүн чечип, үстүнө жаап, бирге кабырга түшүп, бир аз кабырында жаткан. Расулу Акрамдын мындай аракетин көз жаздымдан өткөрбөгөн сахабалар мунун себебин сурашканда мындай жооп берет: Абу Талиптен кийин бул аялчалык мага эч ким жакшылык кылган жок. Акыретте бейиштин көйнөгүн кийсин деп мен ага өзүмдүн көйнөгүмдү кепин кылып бердим. Кабырга көнүп кетсин деп аны менен кошо бир аз жаттым. Сүйүктүү пайгамбар ким гана жакшылык кылбасын, аны эч качан унутпай, жакшылыгына эки эсе жакшылык менен жооп берчү. Анын мындай бийик, улуу кулк мүнөзү, теңдеши жок сапаттары канчалаган адамдардын хидаятка келүүсүнө, туура жолго келүүсүнө
аябай чоң таасир эткендиги дагы баяндалат. Пайгамбарыбыздын кой кайтаруусу. Ошентип Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам бактылуулук доорунун 10-жылын жашап жаткан эле. Бир күнү абасы Абу Талипке анын кой эчкилерин кайтарууну чечкендигин айтат. Алгач анын оюна жанындай көргөн абасы макул болгон жок. Бирок пайгамбарыбыздын чечкиндүү жана такай суранышынан улам жок дей албайт. Эми болсо аялы Фатима айым катуу каршы чыгат. Көздүн карегиндей аярлап карашкан ааламдын мырзасын куйкалаган күндүн ыстыгына чыгарууга кантип ыраазы болушмак. Бирок ааламдын сыймыгы пайгамбарыбыз бул чечимге бекем эле. Акыры Фатима айым да макул болууга аргасыз болот. Ошентип пайгамбарыбыз күнүнө эртең менен койлорду айдап чыгып, жакын жердеги өрөөндөрдө жайып жүрдү. Ушундай жол менен Абу Талиптин оор турмушуна жок дегенде кой багуу милдетин өз мойнуна алып, ага жардам көрсөтүүгө жана өрөөндөрдү кыдырып жалгыз калып, жер менен асмандагы Аллах Тааланын жараткан санаттарына ой жүгүртүүгө ыңгайлуу шарт түзүлдү. Ошол жаш кезинен баштап эле жаратылыштагы түрлүү түркүн кубулуштарды көз алдынан өткөрчү. Айлана чөйрөдөгү ушунчалык кооз жаратылган жаратылышка, тоо таштарга, сууларга, жан жаныбарларга тигиле карап, Аллах Тааланын чексиз кудуретине таң калып, ой пикири, жан дүйнөсү рахатка бөлөнчү. Анын үстүнө күн бою чет жакта койлор менен алек болуп, шаардагы коомчулуктун ар кандай кир, ыпылас, күнөө иштеринен узак болуп, бутбарастык ишенимине батып, алдамчылыкка, эки жүздүүлүккө малынып калган коомдун адашкан жашоосунан оолак болууга эң сонун өбөлгө түзүлгөн эле. Бактылуу өмүрүнүн 1 жылын кой багуу менен өткөргөн ааламдын мырзасы кийин пайгамбарлык милдети берилген күндөрдүн биринде сахабалары менен бир өрөөндүн кырына чыгышат. Мару Захран деп аталган бул өрөөндүн кырынан мисвак дарагынын мөмөлөрүн терип жүрүшкөн. Жүрөктү жибиткен таттуу жылмаюусу менен мындай дейт: бул жапайы мөмөлөрдүн кара түстөгүлөрүн тергиле, анткени кара түстөгүлөрү даамдуусу. Сахабалар таң кала кызыгып: эй Аллахтын элчиси, бул мөмөнүн жаман жакшысын бир гана чабандар билчү эле, сиз да койчу болдуңуз беле деп сурашат. Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам жан дүйнөнү жылыткан жылмаюу менен кой кайтарбаган бир да пайгамбар болгон эмес деп жооп берет. Өмүр дептерине таттуу элестерди калтырган бул кой кайтаруу кесибин пайгамбарыбыз дагы бир жолу мындайча эскерет. Муса алейхиссалам пайгамбар болуп жиберилген кой кайтаруучу. Давуд алейхиссалам пайгамбар болуп жиберилген кой кайтаруучу. Мен да пайгамбар болуп жиберилдим. Үй бүлөмдүн койлорун жият өрөөнүндө кайтарчумун. Көрүнүп тургандай, ыйык Куранда эң бийик адеп ахлактын ээси деген мактоолору менен сыпатталган пайгамбарыбыз 10 жаш курагында эле аябай эмгекчил болуп, бош олтурууну жактырбай, бирөөлөргө жүк болууну дагы эп көргөн эмес. Мааниси бир китепке батпаган пайгамбарыбыздын ушул сөздөрүндө да анын кой багуу милдетинен баштап бүткүл адамзаттын жашоо эрежелерине чейин созулган улуу бир тартип, улуу бир буйрук камтылгандыгын көрүүгө болот. Баарыңар койчусуңар, кол астыңдагыларга жоопкерсиңер. Өлкө башы өз элине, кол астындагыларга жоопкер. Эркек киши үй бүлө, бала чакасын көзөмөлдөп корууга милдеттүү жана буга жоопкер. Аял күйөөсүнүн үйүнө жооп берет. Кызматчы кожоюнунун мал дүйнөсүн сактайт жана буга жоопкер. Бала атасынын мал мүлкүн сактайт жана буга жооп берет. Баарыңар кол астыңдагыларга жоопкерсиңер. Оюн зоокторго катыштырылбоосу. Аллах Тааланын жеке тарбиясы жана коргоосу астында бапестелген аалам мырзасы
Пайgambarыбыз Abu Talib'tin qoylarını qaytarıp жүрüp, başынан ötkürgön manilүү bir okuyany mındayça bayandap beret. Men jahiliya doğru bul İslam dini gelgenge çeyinki karangı mezgil. Men jahiliya doğrunun kişileri kılıp жүрgön bir nerseni jasoogo iki jolu hareket kılsam da Allah Taala jol bergedi. Andan keyin paygambarlık mildeti berligenge çeyin hiç bir anday nerselerge jakındabadım. Hareket kılgan nersemdi ayta turgan bolsok, bir günü Qurayşlardan men quraqtуу bir öspürüm bala menen Mekkege jakın jerde koy qaytarıp жүрgönbüz. Gün batuğa jakındap, geçki mal bolup kalganda dosuma gayrılıp, menin da qoylarıma göz salıp tura alasыңбы? Men Mekkege barıp başka teң tuşlarıma qoşulup, keçki oyun zoktordu görüp keleyin, dedim. Dosum, makul qarap turam, dedi. Şaardın birinci üyüne jakındap kalganım dele, aldındağı üylördün birinden kandaydır bir asbaptar çalınıp, oyun zoq ündörü uğula başladı. Oşol jerdegi köçödön ötüp baratkandardan, "Bul emne ün? Tigil jakta emne bolup jatat?" dep suradım. "Bul jerde birөө balasını üylöntüp toy berip jatat" dep жооп berdi. Bardım. Olturup alıp tamaşa kıla başladım. Jaylaşıp olturarım menen Allah kulağımdı bütödü. Katuu uyku basıp, erteң menenki gündün jarıgı menen araň oýgondum. Qaytyp tigil dosumdun janına bardım. Al emne kılganımdı suradı. Hiç nerse kılgan jokmun dedim da, oşol tünkü okuyanı tökpöy çaçpay aytıp berdim. Dağı başka bir günü oşol dosuma oşondo ele suranıç menen kayrıldım. Suranıçımdı kabul kıldı. Jolga çıkıp şaharga jakındap, ötkön jolku ukkandarımdın dal özün kayr ele uktum. Olturup tamaşa kıla başladım. Allah kulağımdı dağı bütödü. Kuday ertesi gün neçak götürülüp ısıy başlagan maalda oýgondum. Oýgonorum menen daroo dosumdun janına bardım. Başımdan ötkön okuyanın baarını aytıp berdim. Mına oşondan keyin te paygambarlık mildeti berligenge çeyin hiç bir jaman nerselerge jakındagan jokmun. 3. bölüm. Paygambarыбыздын 12 yaşından 38 yaşına çeyinki jaşoosу. Paygambarыбыздын awası menen Şamga barışı. Alamdın sıymığı 12 yaşka kadam taştagan. Uruk tuğandarının arasında özgöçö tulku boygo jana kelbetkeyi. Жүзүнөн tөгөрөkkө nur çaçılat. Жүрөгü, jan düýnösü tınçtıkka bölөнгөн. Аны öz karamagında bapestep jatkan Abu Talib oşol wagta jetisiz gör okattın ayынан tүйшük tartıp жүрgön ele. Oşonduktan soda satık menen alek bolууga özün majbur sezet. Mına oşol maksatda oşol жылы daýardalyp jatkan Qurayştyn gezektegi kerbençilerine koşulup Şamga barıp gelүүnü çeçet. Oşentip jolgo çyguga daýardyklar körüle başlayt. Munun bary paygambarыбыздын göz aldında bolup jatkan ele. Andyktan öz atasınday bolgon Abu Talib'den bir top uwakытка uzak kalgany turat. Bирок al buga gantip çıdamak. Bir neçe jıl murun öz atası Abdullah menen apası Amina da dal uşunday saparda жүрüp, bul düýnö menen koş aytышkan ele. Emi mintip işengen tiregi Abu Talib da bir top uwakытка maşakattуу saparga attanyp jatat. Mınday ayrılууga Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din nazik жүрögü kantip turuştuk bermek. Abu Talib siyaktуу üýdün başka müçülöri da joldun maşakattуу bolorun bilip, Paygambarыбыздын başına bir jaman nerse gelbesin degen maksatda anın koşu barusun kaalaşkan jok. Bирок alamdın mırzası awası menen birge getүүnü katuu eňsep jatty. Bir neçe gün unçukpay muңduu jurdu dağı akırı Abu Talib'ke varıp içindegi sanasın tögöt. Kusaluu muayim ünü menen mıntıp aytuudan özün garmay albady. Aylanayın agake, meni kay jerge kimge taştap ketip jatasız? Bul jakta atam, japam bolboso. Bul sözlörün göz jaştары koştuğun alam sıymığının muңkanuusuna anı janınday görgön awasy elemez, eň taş boorlardagy çıday almak emes.
Абу Талип пайгамбарыбыздын мындай суранычына мээрими төгүлө дароо чечимин өзгөрттү. Болду. Ааламдын мырзасы абасы менен бирге жолго чыгат. Пайгамбарыбыз да кубанычтан жүзү өзгөрүлө жылмайып, көңүлү шатка бөлөнүп, дароо даярданууга киришет. Ошентип, бардык даярдыктар көрүлүп, Абу Талип пайгамбарыбыз менен чогуу кербенге кошулуп жолго чыгышты. Кербен бир калыпта жүрүп олтуруп, кыр-кыр чөлдөрдү ашып, акыры Бусра деген жерге келип жетти. Бусра Шам менен Куддус арасында жайгашкан суусу мол, бак-дарактар менен курчалган шаар челе. Кечил Бахиранын көргөнү жана аныктоосу. Бул аймакка жакын жердеги бир монастырда Бахира аттуу бир кечил жашачу. Ал христиандардын белгилүү аалымдарынын бири болчу. Анткени анын монастырында белгилүү бир китеп бар эле. Бардык христиан аалымдары ошол китепти окушуп, аалымдык даражага жетишип, буга чейинки бүт христиандардын улуктары дагы ушул китептен пайдаланып келишкен болчу. Курайштардын кербени адаттагыдай бул жолу да Бахира турган монастырга жакын бир жерге өргүп калышат. Таң калыштуусу, жыл сайын келген кербендерге бир да көңүл буруп койбогон Бахира бул жолкусунда кербенчилерди таң калтыра тосуп алып, аларга көңүл буруп, жылуу маанайда мамиле жасайт. Жада калса, аларды сый тамак менен сыйлайт. Кербенчилер аң-таң болушуп, эч нерсеге түшүнө албай калышат. Кызык, Бахира эмнеге мындай кылып жатат? Жыл сайын келишкенде аларды карап да койбойт эле го. Бирок мунун себеби өтө олуттуу эле. Бахира кербенчилерди көрүп, буга чейин эч болуп көрбөгөн таң калыштуу бир шумдукка күбө болгон. Ал монастырдын маңдайынан тээ алыстан кыбырап келе жаткан кербенге көз чаптырып жатып, алардын үстүнөн бир булут таң калыштуу түрдө эч артта калбай ээрчип кошо жылып келе жатканын көрөт. Кербен жакындап келип, Бахирага жакын жердеги бир дарактын түбүнө эс алганы токтойт. Караса, жанагы булутта алардын үстүнөн токтоп калкалап туруп калат. Жада калса, дарактын жалбырактары дагы жан киргендей биригишип, кербенчилердин арасындагы бир нурдуу баланын үстүнөн ийилишип, күн ысыгынан тосуп, көлөкөлөп турушат. Мындай нерсеге таң калган Бахира Меккеден келген соода кербенинин жанына барып: "Эй Курайш уулдары, силерге атайын сый тамак даярдадым. Бул зыяпатыма карыяң да, жашың да, улугуң да, кулуң да баарыңар келгиле" деди. Бахиранын мындай күтүлбөгөн абалына таң калышкан кербенчилер: "Эй Бахира, биз жыл сайын келгенибизде сен бизге эч көңүл бурчу эмес элең. Бул жолкусунда бизди сый тамакка чакырып жатасың. Мунун сыры эмнеде?" деп сурашты. Бахира сырын ачык айтпастан: "Ооба, туура айтасыңар. Мен мындай кылчу эмесмин. Бирок кантсе да силер менин коногумсуңар. Ошондуктан силерди сыйлайын деп чечтим. Анда кан эмесе жүргүлө" деди. Кербенчилер бул жылуу сөздөргө ордуларынан туруп, сый тамакка кирип, дасторконго олтурушат. Бирок арасында бирөө жок эле. Ал Бахира издеген ааламдын мырзасы. Жашы эң күчүү болгондуктан кербендин оокаттарына көз болуп туруу үчүн сыртта калган. Бахира кербенчилерди дагы бир жакшылап карап чыкты. Бирок ал издеген нурдуу 100 аттың араларында жок болчу. "Араңардан тамакка кирбей калган сыртта бирөө барбы?" деп сурайт. Кербенчилер: "Жок, сенин чакырууңду кабыл алып баарыбыз кирдик. Болгон сыртта бир жаш бала калды. Оокаттарыбызга көз болуп турсун" деп жооп беришет. Мурунку түшкөн ыйык китептерди изилдеп чыгып, келе турган эң акыркы пайгамбардын белгилерин, өзгөчөлүктөрүн жакшылап үйрөнгөн Бахира анын да келишин суранат. Дасторкондогулардын бирөөсү сыртка чыгып, пайгамбарыбызды алып келет. Бахира пайгамбарыбызга тигиле карап, анын басышына, нурдуу жүзүнө, тамак ичүүсүнө, айтор баарына байкоо салат.
Bahira izdegенин таап максатына жеткен эле. Анткени абдан дыкаттуулук менен байкоо салган бул нурдуу баланын ар бир абалы, кыймыл аракети жанындагы китепте жазылган сыпаттарга так эле дал келген болчу. Тамак ичилип бүтүп, кербенчилер аяк башын жыйышып сыртка чыкканы жатканда, Бахира акырын пайгамбарыбыздын жанына келип, кулагына ийилип, "Мени жакшылап ук. Лат жана Узда урматына менин суроолорума жооп бер", деди. Пайгамбарыбыздын нурдуу жүзүнөн дароо жийиркенгени байкалып, кабагы бүркөлө. "Лат жана Узданын атынан менден эч нерсе сурабаңыз. Аллахка ант ичем, мен алардан жийиркенгендей башка эч нерседен жийиркенбеймин", деди. Бахира бул жоопту угуп, өзүн ыңгайсыз сезип, кайра сөзүн оңдоп, "Макул, андай болсо Аллахтын урматына берген суроолорума жооп бер", деди. Пайгамбарыбыз "Макул, каалаган сурооңду сура", дегенден кийин бир канча суроо берет. Нурдуу баланын берген жооптору Бахираны дагы да таң калтырат. Себеби анын акыркы келе турган пайгамбар тууралуу билгендерине толук дал келип жатты. Акырында пайгамбарыбыздын далысын ачып карап, пайгамбарлык мөөрүн көрдү. Мына эми Бахира шек күмөнсүз бул бала аалам күтүп жаткан улуу пайгамбар экенине көзү жетти. Кечил Бахира жана Абу Талиб обочодо. Бахира өз көзү менен көргөн мындай чоң ачылыштан кийин толкундануу ичинде Абу Талибтин жанына келип мынтип сурайт: "Бул бала сага ким болот?" "Балам болот." "Жок, ал сенин балаң эмес. Бул баланын атасы азыр тирүү эмес болушу керек." "Ооба, туура айтасың. Ал менин өз уулум эмес, иним." "Болуптур, атасына эмне болгон?" "Апасы бул балага кош бойлуу кезинде каза болгон." "Ооба, туура айттың." Бахира үчүн эми баары ап-ачык, айкын эле. Эң акырында абасына олуттуу карап, мындай ынсаптуу кеңештерин берди: "Бул иниңди тезинен үйүңө кайра алып кет. Аны кекчил жөөттөрдөн корго. Аллаха ант, эгер жөөттөр бул баланы көрүп, мен көргөн, билген нерселерди билип алышса, анда ага чоң зулумдук кылышары шексиз. Анткени бул иниң келечекте улуу даражанын жана улуу даңктын ээси болот. Аны бул жерде алып жүрбө, дароо алып кет." Бахиранын бул кеңешинин маанилүүлүгүн түшүнгөн Абу Талиб кербен менен алып келген буюмдарын ошол жерде эле сатты дагы, дароо сүйүктүү инисин алып кайра Меккеге кайтты. Кечил Бахира сыяктуу башка бир топ христиан жана жөөт алымдары пайгамбарыбыздын сыпаттарын өз китептеринен көрүшкөн жана "Ооба, китептерибизде араб Мухаммадтын сыпаттары жазылган" деп акыйкатты тастыкташкан. Бирок мындай тастыктоолоруна карабастан, алардын көпчүлүгү ислам динин кабыл алуудан куру калышкан. Ал эми исламды кабыл кылып мусулман болгон аалымдардан төмөнкүлөрдү атап өтсөк болот: Абдуллах ибн Салам, Вахб ибн Мунаббих, Абу Ясир, Шамул, Асид жана Салаба бин Сайя, Ибни Буньямин, Мухайрик, Кабул Ахбар, Дагатыр, Ибни Натир, Жарут. Ыйык Куранда Аллах Таала жогоруда айтылган акыйкатты тааныган жана мусулман болгон аалымдар жөнүндө мындайча баяндайт: алар хакты, акыйкатты кабыл алууда текеберленишпейт. Пайгамбарга түшүрүлгөн Куранды уккан кезде хакты таанышкандыктан көздөрү жашка толгонун көрөсүң. Анан алар: "О Раббибиз, биз ыйман келтирдик. Эми бизди хакка күбөлүк бергендердин, мусулмандардын катарына жаза көр" дешет. Пайгамбарыбыздын жахилия доорунун жамандыктарынан алыс болуусу. Бахира менен болгон окуядан кийин Абу Талиб нур жүздүү,
Пайgambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellemga ayabay katu göngül burup, janынан bir qadamda ayrılbo çeçimine gelet. Bargan sayın, bul enim gelecekte öte manilүү jana uluu adam bolot degen ынанчы күчөп, пайgambarыбыздын айтканын эки кылбай турганчалык даражада айланчыктап корголой баштайт. Эми пайgambarыбыздын руху жана сырткы келбети жагынан жаркырап теңдесиз жигит болуп жетилген эле. Жүрөгүнүн, рухунун, айтор жан дүйнөсүнүн бүткүл кооздугу сыртына ташып чыгып, сырткы келбетин дагы да сүйкүмдүү, сулуу кылып көрсөтүп турар эле. Чачы кара, uzun boylu, keng dalılуу жана жазы маңдай, бири-бирине жакын коюу каштары капкара, uzun кирпиктери, көздөрүнүн жана капкара каректеринин дагы да көркүн ачып, жылуу, жылмаюусу менен караштары аябай жагымдуу. Аллахтын тагдыры те эзелте аны адамзаттын пайгамбары кылып дайындаган эле. Мына ошондуктан да пайгамбарыбыз ар дайым Аллах Тааланын коргоосу алдында бапестелип, өмүрүнүн аягына чейин ошол убакта өкүм сүргөн ар кандай бутпарастык, алдамчылык, бузукулук жана адашкандык сыяктуу бүткүл ыплас, кир нерселерден жада калса, ошол ахлаксыздардын кыпынчалык учкунан дагы алыс болгон. Буттардан аябай жийиркенчү. Өмүрүндө бир жолу да аларга урмат көрсөткөн эмес. Ошол доорлордо Курайш мушриктеринин бир адаты бар эле. Ар жылы белгилүү бир күндөрдө Бувана аттуу буттун алдында чогулушуп, кечке дейре ошол жерде калышчу. Чаштарын алдырып, курбандык чалышып, чоң жөрөлгө өткөрүшчү. Күндөрдүн биринде бардык Курайштар мына ошондой жөрөлгөгө даярданышат. Абу Талиб да эл катары үй бүлөсүн чогултуп, бул чоң жөрөлгөгө катышууга камданат. Пайгамбарыбыздын да даярдануусун айтат. Бирок пайгамбарыбыз үзүр айтып буга жакындабайт. Пайгамбарыбыздын мындай жоргуна Абу Талиб менен эжелери аябай таң калышат. Түгүл, ачуулангандай болушат. 2-3 жолу айтып көндүрүүгө аракет кылышса дагы, Расулу Акрам саллаллаху алейхи ва саллям макул болбойт. Буга ачуулары келишкен урук туугандары ушинтип Кудайларыбыздан баш тарткандыгың үчүн башыңа бир бале келүүсүнөн коркуп жатабыз дешет. Муну менен тим болуп калбастан абдан катуу кысмак калышат. Айласы кеткен сүйүктүү пайгамбарыбыз бир гана Абу Талиб менен эжелеринин көңүлдөрү үчүн барууга аргасыз болот. Бирок буттун айланасына чогулган элдин жанына жетери менен нур жүздүү пайгамбарыбыздын көздөн кайын болгону байкалат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин пайгамбарыбыз пайда болуп чыга келгенде, аны аябай аянычтуу оор абалда көрүшөт. Жүзү куп-куу болуп агарып, бир нерседен катуу корккондугу белгилүү эле. Дароо айланасына чогулушуп, үйпөлөктөшүп, Абу Талиб жана эжелери мынтип сурашат. Сага эмне болду? Каяка бардың? Пайгамбарыбыз мынтип жооп берди. Мага бир жаман нерсе болуусунан корктум. Аллах сага жамандык жолотпойт. Сен жакшы мүнөздөргө ээ өтө куттуу адамсың. Айт айланайын, эмне көрдүң? Деп ызылдаша сурашат. Пайгамбарыбыз мындай айтып берет. Мен бул бутка жакындаганымда, ал жерде бою узун ак кийимчен бир зат пайда болду да мага: "Эй Мухаммад, ары тур, эсиңде болсун, бул буттарга колуңду тийгизе көрбө" деп бакырды. Ушул окуядан кийин Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям эч качан буттарга жакындаган жок жана алардын эч бир мааракесине, жөрөлгөлөрүнө катышкан жок. Рас пайгамбарлык милдетин алары менен колуна таухид байрагын кармап желбирете турган зат, албетте балалыгында да, жаштыгында да таухид ишенимине терс келген ширктен, бутпарастыктан алыс жана таза өмүр өткөрөт. Мына ошентип акылмандуу Аллах Таала өзүнүн жер бетине жибере турган эң акыркы пайгамбарын аябай бапесте өстүрүп, ар кандай жаман нерселерден оолак кылып, чоң милдетке даярдап жаткан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мени Раббим тарбиялады, кандай гана сонун тарбиялады" деген сөздөрү менен
бул чындыкка ишарат кылган. Эч нерсеге карабастан бул маселени батыштын ынсаптуу чыгыш таануучулары дагы четке кага алышкан эмес. Сэр Муир деген жазуучу өзүнүн Мухаммадтын өмүр баяны аттуу китебинде бул акыйкатты мындайча моюнга алат. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар жөнүндө чыгарган чыгармаларыбыздын бардыгы бир маселеде биригет. Ал да анын адеп ахлагынын тазалыгы жана жогорулугу. 4-чү Фижар согушу жана пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз 20 жашка толгон кезде 4-чү Фижар согушу башталат. Исламга чейинки жахилия доорунда арабтарда кылмыштуулук, кандуу согуш, кан төгүү, ар кандай уруулук жана башаламандыктар биринин артынан бири уланып келе жаткан эле. Жүрөктөрү мууздап таш коордукка малынып, мээримдүүлүктөн куру калган жана коомдук жашоодо укук акыйкаттан узак калган бир коомдун мындан башка колунан эмне келмек? Мухаррам, Раджаб, Зулкада жана Зулхиджа айлары арабтарда те илгертен бери ыйык айлар болуп саналып келген. Бул айларда ар кандай жаман иштерди жасоого, бирөөгө зулум кылууга жана кан төгүүгө тыюу салынган. Ошондуктан эл бул айларды арам айлар деп аташчу. Фижар согуштары дал ушул айлардын биринде болгондуктан жана эки тараптан тең бири-биринин канын төгүп, көптөгөн зулумдуктарды жасашкандыктарын ушул ат менен атап коюшкан эле. Фижар согушу арабтарда 4 жолу болуп өткөн. Биринчи согуш чыкканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 10 жаштарда болгон. 9 жылга созулган жана канчалаган зулумдуктарды алып келген бул 4 согуш маанисиз кичинекей эле себептерден улам чыккан. Биринчи Фижар согушунун башталышынын себеби бир араб Указ деген базарда узунунан жатып алып, арабтардын эң тазасы жана урматка татыктуусу менмин деген сөзүнөн улам аны уккан Хавазин уруусунан бирөөсү муну өзүнө кемсинтүү деп кабыл алып, кылычын чыгарып, тигил арабты бутка бир чаап жарадар кылат. Анан экөө мушташып эл чогулуп, Кинан жана Хавазин урууларынын арасында согуш чыгып кетет. Экинчиси кайра эле Указ базарында бир аялга тийишип асыла коюнун айынан Курайш жана Хавазин урууларынын ортосунда согуш чыгат. Үчүнчүсү Кинана уулдарынан бир киши Амир уулдарынан бирөөсүнө карзын төлөбөй, анын мөөнөтү узап кеткендиктен улам Кинана жана Хавазин урууларынын ортосунда согуш чыгат. Пайгамбарыбыз 20 жаш курагында катышкан 4-чү Фижар согушу болсо, Курайш жана Кинана уулдары менен Кайсы айлан урууларынын ортосунда болуп өтөт. Кинана уруусунан Барраз бин Кайс аттуу киши Кайсы айлан, Хавазин уруусунан Урва аттуу кишини өлтүрүп койгонунан улам согуш чыгат. Курайштар Кинана уулдары менен шериктеш болгондуктан бул согушка катышууга аргасыз болушат. Абу Талиб Указ базарында болуп өткөн бул согуш арам айында болуп жаткандыгы үчүн жана көптөгөн зулумдуктар, кан төгүүлөр болушун билип, ага катышуудан баш тартат. Бирок Курайш уруусунун улуктары такай кийлигишип, чыр салгандыктарынан согушка катышууга мажбур болот. Согуш учурунда Абу Талиб пайгамбарыбызды 2-3 жолу ээрчитип алып чыккандыгы риваят кылынат. Бирок пайгамбарыбыз атылган душман окторун абасы Абу Талибке терип берүү менен гана чектелген. Согуштун оңой эле бүтө койбосун түшүнгөн эки тарап тең акыры бир жыйынтыкка келишип, макулдашууга аргасыз болушат. Ага ылайык каза болгондордун саны такталып, кайсы тарап көбүрөөк киши жоготсо, каршы тарап аларга кун төлөп берүүгө милдеттүү болуп, согушту токтотушат. Тактоонун натыйжасында Кайсы айлан уулдарынын өлгөндөрүнүн саны 20дай киши көбүрөөк болот. Кинана уулдары аларга кун төлөп беришет да, мына ошентип Пил окуясынан 20 жылдан кийин болуп өткөн бул кандуу согуш келишим менен аяктайт. Пайгамбарыбыз Хылфул Фудул тобунда. Пайгамбарыбыз 20 жашта. Эң акыркы Фижар согушунда көп киши каза таап, салгылашуу майданы канга булганган эле.
Мунун айынан араб уруулары бири-бирине болгон душмандыгы ого бетер күчөп, кичинекей эле себептен улам кан төгүп, бири-бирине кол салышып, кайра согуш чыгып кете турган абалда эле. Меккеде башка жактан келген чоочундар үчүн аябай чоң коркунуч туулуп, жанына, малына жана намысына кол салынып, жөнөкөй эле көчөдө басуу өтө кооптуу абалга келген учур. Жергиликтүү калк каалаганын кылып, алдындагыны тиштеп, артындагыны тээп, каалаган жолоочунун оокатын тартып алып, алсыздар ар кандай зулумдарга дуушар болушуп, ар тарапта башаламандык өкүм сүргөн кез. Коомдогу мындай жапайы түркөй көрүнүшкө албетте бир чара көрүлүүсү керек эле. Адамдык сапатка жатпаган мындай жапайчылыкты токтотуу зарыл болчу. Бирок эмне кылса болот? Кандай чарасы бар? Бул нерселер мындай зулумдуктардын алдында абийири азап чекип, коомдо канткенде бейпилчилик, тынчылык болоорун ойлогон намыстуулар үчүн чечилүүсү зарыл болгон маселелер эле.